Allah subhanahu wa taala ушул аятта бейишке кире тургандардын 3 сыфатын айтып атат балдар. Негизинен бейишке кирүүчү адамдардын көбүнчө 3 сыфаты келет. Эң биринчи мусулман болуш шарт бейишке. Экинчиси муттaqi, Кудайдан корккон адам болуш керек. Вал акибату лил муттaqin. Вал акибату лил муттaqin. Көрүп атасыңарбы? Вал акиба лил муттaqin. Бейиш кимдерге? Муттaqi, Алладан корккон адамдарга. Үчүнчү сыфаты мутавази. Мутавази. Кудайдан корккон, кибирленбеген, мутакаббир эмес инсандарга берилет. 3 сыфаты бар адамдарга Аллах субханаху таала бейиш насип кылат. Алла таала баарыбызга ушул сыфаттарды насип кылсын, бейиш насип кылсын. Биринчиси эмне экен? Иман, экинчиси таква, ат-таква, үчүнчүсү ат-тавазу. Тавазу деген кичикпейилдүү болушулук. Азыр түшүндүрөбүз. Кичикпейилдүү болушулук, мутакаббир болбошлук керек. Ошон үчүн Алла таала нажалуха лиллазина ла юридуна улуван фил арз ва ла фасада деген. Муну биз беребиз ушундай адамдарга, алар жердин бетинде кибирленишпейт, такаббур болушпайт деди. Кибир деген не деген алдар? Кибир деген бирөөдү кемситкенде айтылат. Өзүнү жогору сезет дагы, экинчи тарафты кемситет. Ал адам менден төмөн даражадагы адам дейт. Мен чоң адаммын дейт. Мен ак сөйөкмүн, мен кыйынмын, мен баймын, менин пулум көп, акчам көп, күчүм көп, бийлигим көп. Өзүнүн себептен айтат дагы, өзүнү жогору сезип, экинчи тарафты төмөн көргөн адам ушуну мутакаббир деп айтылат. Бул кибир өтө чоң күнөө. Мутакаббир адам бейишке кирбейт. Allah сактасын. Кибири бар адам бейишке кирбейт. Bir gün hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara aytat: "La yadkhulul cennete men kana fi qalbihi misqala zarratin min hardal min kibr." La yadkhulul cenne men kana fi qalbihi misqala zarra min kibr. Kimdin жүрөгүндө баягы заррачалык, кичинекей заррачалык кибири болсо бейишке кирбейт деди. Алла сактасын барыбызды. Кичинекей кибири болсо ал адам бейишке кирбейт деди. Ошондо сахабалар коркуп кетип сурашат: "Я Расулаллах, биздин бирөөбүз жакшы көрөт, аякуна саубуху хасанан ва на'луху хасана." Ва кала ар-раджул юхиббу аякуна саубуху хасан ва на'луху хасан. Бирөө айтты: "Я Расулаллах, биздин бирөөбүз чырайлуу кийим кийген жакшы көрөт, бут кийими чырайлуу болгон жакшы көрөт." Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал." Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла таалам чырайлуу, сулуулукту жакшы көрөт деген. Андан кийин кибир эмне десе, кийимде эмес деп атат Пайгамбарыбыз. Кийимде эмес, жакшы кийим кийсе эле ал мутакаббир болуп калбайт. Чоң үйдө жашаса эле мутакаббир болуп калбайт. Чоң улуусу болсо эле мутакаббир болуп калбайт. Ал-кибр батрул хак ва гамтун нас. Ал-кибр батрул хак дегени хакты инкар кылуу. Акыйкатты айтсаң тана албайт, мойнуна албайт. Ва гамтун нас, адамдарды өзүн төмөн көрөт. Мен гана кыйын, менмин деген инсан ошону кибир деп айтат деди. Ал адам жаман кийимде болсо деле, ал кеде болсо деле хакты кабыл кылбаса, ал адамдарды өзүн төмөн көрсө, ал адам мутакаббир болот. Кибири бар адам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, бейишке кирбейт деп атат. La yadkhulul cenne men kana fi qalbihi misqala zarra min kibr. Allah bari saxtasın. Kimnin жүрөгүндө кичинекей нечелик заррачалык кибири болсо бейишке кирбейт деген. Ошондуктан кибир жаман оору балдар. Кибирдин көптөгөн себептери бар. Кээ бир учурларда кибир балдар адам баласы малы мүлкүн себебинен болот. Байлыгына сөйөнүп, мисалы Карундун кыссасын окудук азыр окуясыны. Байлыгынын негизинде ал не кылды? Мутакаббир болду. Башкаларды тоготкон жок, башкаларды менсинбестен өзүнү жогору сезип алды. Кээде адам күч кубатына ишенет. Өзүнүн билегине, күч кубатына, бийлигине ишенип кибирлик кылат. Бул дагы кибир болот. Кээде балдар диндар адамдарда дагы кибир болот. Дин менен жашап аткан инсан болот, өзүнү диндар деп түшүнөт, бирок көпчүлүк инсандарда кибир болот. Мисалы кээ бир учурларда адам баласы өзүнү аябай таква сезип, башкаларды күнөөкөр сезип калат. Мен муттaqi инсанмын, 5 вакыт намазды окуймун, орозо кармаймын, хажга барам, зекетимди берем, жамааттардан калбаймын, бүт ибадатты кыламын деп өзүнү аябай бир фериште сезип, башкаларды күнөөкөр көз менен карайт.
Бул адам дагы мутакаббир. Динде жашап атат, бул мутакаббир. Кээ бир учурларда адам болот, мен алыммын, менде илим бар, башкалары жахыл дейт. Карапайым эл, жахыл, караңгы, эчтеке билбейт деп, илимдин негизинде мутакаббир болот. Шайтандын бир себеби мутакаббир илим болгон балдар. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Аба вастакбара. Алла Таалам адамга сажда кыл дегенде баш тартты. Аба вастакбара. Кибирлик кылды. Кибирлик кылганды башка жерде айтат: халактани мин нар ва халактаху мин тин. Мына илимдин негизинде. Мени оттон жараткансың, ал топурактан жаралган. Эч качан оттон жаралган махлук топурактан жаралганга не кылбайт, сажда кылбайт. От жогору көтөрүлүп турат. Мен андан жогорумун деген мааниде айткан. Ошон үчүн кээде илим дагы туура эмес алынып калган болсо, илимге чыганып адам баласы кибирлик болуп калышы мүмкүн, мутакаббир. Кээде Кур'ан-ы Карим менен дагы адам кибирленип калышы мүмкүн. Мен чырайлуу, жакшы окуган карыммын, мен карыммын, элдин баары жахыл, элдер фатиханы билбейт, мен Кур'анды толук билемин деп Кур'андын негизинде мутакаббир болушу мүмкүн. Кээде даватчы болуп мутакаббир болушу мүмкүн. Элдин баары жөнөкөй эле жүрөт, мен эмне кылып атам, дават кылып атамын. Эл кызматка, динге чакырып атамын, элдин баардыгы дүйнө менен алек, мен ахиретке иштеп атамын деген сөздөр менен кээде адам баласы даваты менен дагы мутакаббир болуп калат. Ошон үчүн кибирдин түрү көп. Кайсы тармакта болбосун, дүйнөнүн негизинде болобу, диндин негизинде болобу, кандай тармакта болсо дагы, эгерде бирөөдү жаман көрүп, пас көрүп, өзүн жогору көргөн болсо, ал адамда кибир оорусу болот. Ал адам бейишке кирбейт. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de ayttat: "Tilka darul ahira naj'aluha." Bunu beremiz diye aytat. Bunu jaratı beremiz kimge? Lillezina la yuriduna uluwan fil ardi ve la fasada. Uluwan fil ardi. Yerin bette mutakabbir bolgondorgo biz ahiretni berbeymiz deyt.